Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Дил маек телепрограммасынын кезектеги көрсөтүүсүн сиздердин назарыңыздарга сунуштайбыз. Эми бүгүнкү студиянын мейманы менен сиздерди тааныштыра кетели. Студиянын бүгүнкү мейманы Чыныбай Каден уулу. Артыш шаарындагы Карачул айылындагы орто мектепте 25 жыл мугалим болуп иштеп, азыркы тапта ардактуу эс алууда жүргөн биздин чоң мейманыбыз. Анын үстүнө бул киши ошол Карачул айылындагы орто мектепте кыргыз тили адабияты боюнча мугалим болуп иштеп, анан кийин эс алууга чыккан экен. Анан бул жака Кыргызстанга келип калган, анын үстүнө таластын өзүнө келип калгандан пайдаланып, биз Чыныбай Каден уулун мына биз студияга чакырып отурабыз. Ошол анда эмесе Чыныке, биздин студияга куш келипсиз. Анан эми дайым эле бу талаш жергесине дайым эле Кыргызстанга менин оюмча келип жүргөн коноктор эмессиздер. Кээде баш шарт боюнча келип каласыздар. Анан эми биздин деле мен деле сизге биринчи маектешүүнүн алдында бере турган суроом ушундай. Мен кечеден бери мына сиздер менен чогуу болуп калдык. Бир эле өзүңүз эмес, жаныңызда ончакты кошо жүргөн, баягы чогуу жүргөн адамдарыңыз бар экен. Демек, кандайдыр бир максат менен Кыргызстанды көрөлү деп, мүмкүн мурда келдиңер беле, же биринчи жолу келип атасыңарбы? Анан дагы аңгемелешүүнүн учурунда угуп калдык, Ысык көлдөн баштап бүт Кыргызстандын түндүгүн түрө кыдырып баардык жерди көрүп келаткан экенсиздер. Анан мен биринчи суроом ушундай да, эми өзүңүздүн түпкү аталарыңыз өткөн түпкү баягы Кыргыздын өзүнүн мамлекеттүүлүгүнүн жергесинде жүрүп аткандан кийин, Кыргыз мамлекетинин жергесинде жүрүп аткандан кийин кандай ой пикир, көкүрөгүңүздү уялаган бир кандай бир жагымдуу нерселер, жагымсыз нерселер болду? Ушул жөнүндө аңгемелешүүбүздү баштап, келүүңүздөрдүн максаты жөнүндө баштасак да, негизги. Биз Кызыл Суу облусу Артыш шаары Карачул айылынан келдик. Жолдошторум менен 9 кишибиз. Нарынды көрдүк, Ысык көлдү көрдүк, анан Бишкекти көрдүк, Бишкекте айландык. Анан талас жергесине келип атабыз. Кыргызстандын табияты аябай кооз, тиги адамдары чырайлуу, ушундай тиги эл ичи тынч, байкерчилик, ушундай бир жакшы мезгил экен. Мына биз Манас орто комплексин көрүп атабыз. Сиз менен жолугушуп отурабыз. Бул иш биз үчүн өтө кымбаттуу. Эми бу Кыргызстан Орто Азияда кичинекей чакан мамлекет, жери кооз. Жери кооздугу бул башка мамлекеттерди дагы, айрыкча кыргыздарды, биздерди кызыктырат. Биз жекеле жеринин кооздугуна, сулуулугуна суктанып эле келип калбастан, кыргыздын турмуш тирикчилигин көрөлү дедик, сал-санаасын көрөлү дедик. Ошо кыргыз туугандар менен бир баарлашып, ошолордун илгерки байыркы санжырасынан, тарыхынан угалы, азыр чыгып аткан тиги китептеринен, материалдарынан анча-мынча алалы деп келдик. Анан бу жердин тамак ашы кандай болот, тиги турмуш тирикчилигинде, үрп адатында кандай биз менен болгон ортоктук айырмачылыктар бар дегендей. Ошо мындайынча айтканда өтө универсалдуу жагын көрөлү деп келдик. Абдан жакшы экен. Эми Чыныкем, кандай жактыбы Кыргызстан? Сиздин биринчи жолу келдиңизби? Кандай биринчи көргөндөгү мынакей туюмуңуз кандай болуп атат ушул жагынан алганда? Кыргызстан бизге аябай жакты. Кыргызстан кооз экен, кенен экен жери. Аябай жагып атат. Эми мындан таластан биз жүрүп олтуруп Жалал-Абадка, Саржелекке чейин, андан Ошко чейин, Баткенге чейин кыдырып, анан ушул боюнча
тиги Эркештам аркылуу чыгып кетели деп атабыз. Кандай эле жерге барбайлы кыргыз эли байыркы меймандостугун сактап калган экен. Кызуу кабыл алып жатасыңар, коноктоп атасыңар. Сиздерге рахмат. Биздин элибизде илим билим аябай өнүгүп атат. Экономикабыз өнүгүп атат. Кыргыз эли өзүнүн байыркы жашап аткан өзүнүн жеринде жай баракат, жакшынакай малчылары малын багып, дыйканы данын багып, тиги турмуш тирикчилигин өткөзүп жатышат. Ошол биздин журттун аксакалы, урматтуу чоң санжырачыбыз Төлөк Төрөкан ушул сапарга басардын алдында мага айтты да, ата, мен эми ушу Кыргызстанды көрүп келейин деп жөнөп атам. Эми ушу Кыргызстан элине бир айта турган сөзүңүз барбы? Саламыңыз барбы десем айтат да, мен карып калдым. Бара турганга шартым болбой атат. Ошо Кыргызстан элинде мен тааныбаган, силерди кызуу кабыл алган ошол журттакыларга, аксакалдарга, илимдүүлөргө, санжырачыларга, тарыхчыларга, жазуучуларга, өнөрпоздорго жалпы эле ошо менден салам айта баргын деп саламын менден жолдоп жиберди. Жакшы. Чыныкей жакшы, абдан жакшы. Эми мындайда менде бир суроо болуп атат да, кандай болгон күндө дагы азыр зор, чоң, дүйнөдөгү чоң, зор мамлекеттин аймагында ушу Кыргыз Кызыл Суу автономдук өзүнчө облусу болуп тургандыгы биз үчүн абдан сыймыктуу. Бирок мени бир кызыктырган нерсе, кандайча ошол жерге азыркы таптагы 200 миңден ашык калайык калкы бар Кызыл Суу облусундагы жашоочулар кандайча ошол аймакка барып калган. Же болбосо түбүндө эле ошол жерде жашаганбы? Эми сиз санжырачы, ошол тарыхты жакшы билген адам катарында ушул жагына бир токтолуп өтүңүзчү. Кыргыз эли ушул Тянь-Шань тооларынын арасына жайлашкан байыртан баштап. Манас атабыздын убагынан бери ошо Тянь-Шаньдын күнгөйүндө биз жашаганбыз. Тянь-Шаньдын түндү тескей тарабында сиздер жашагансыздар. Анан мейли санжырачылардын айткан сөзүнө караганда, мейли тарыхчылардын жазып кеткен тарыхына таянсак, ушул 1000 жылдан бери эле Кашкар айланасында, тиги Ак Суу, Үч-Турпан айланасында, атап айтсак Акшаалда, Кара Жүл деген биздин жашаган айылыбызда, ошондой эле Улуу Чатта, Ак Тоодо, ушул чөлкөмдөрдө Кыргыздын түркүн уруулары жашап келишкен. Атап айтсак Ак Чийде Кыргыздын Черик уруусу көбүрөөк салмакты ээлейт. Андан кийин Кушчулар, андан кийин Кытайлар, Сарбагыштар бар дегендей. Кара Жүлгө келсек, негизинен Кара Жүлдүн 90% Кушчу уруусунан. Мана мен дагы ошо Кушчу уруусунан. Анан Кара Жүлдө андан башка тиги чоң багыштар бар, биздин бир туугандарыбыз. Андан кийин Кыпчактар бар, Монголдор бар, Сарбагыштар бар. 1937 жылы, 1916 жылы үркүндө качып барып калган Сарбагыштар бар. Анан Кытайлар бар, Кытай уруусундакылар бар. Ушундай уруулар чогуу. Эми мындайда мен айтайын дегеним мындайда, бул демек мен сиздин аңгемеңизден байкап атам, бул Кыргыз эли ошо Кытайдын азыркы турган, силер турган аймакта
кылымдан кылымга бир 2000-3000 жылдан баштап эле ошол туруктуу жашап келаткан эл экен да. Анан эми кийин эсиңизде барбы 1916 жылкы чоң үркүндө дагы барып туруп ошо силер менен кошулуп туруп калган эл журт барбы же айылдар барбы ошондой же жокпу? Азыркы тапта барбы? Ак суунун Боздöң деген айылы бар. Ошол айыл негизинен ошол үркүндө качып барган кыргыздарды топтоштуруп, анан ошо жерге айыл куруп берген. Анан мынабы казактардын Текес, Күнөс деген жерлеринде кыргыздар жашашат. Ошо негизинен казактар менен чогуу жашашат. Ошол Күнөстө, Текесте жашагандар негизинен бугу, саяк. Солтолордо бар. Негизинен үркүп баргандардын көпчүлүгү ошо жерде. Анан тиги Какшаалдакылар, Кара Жүлдөкүлөр, Улуу Чаттакылар, Ак Тоодакылар негизинен ошол 1000 жылдан бери ошол чөйрөдө жашап аткан туруктуу кыргыздар. Ошо негизи баягы сиз кече айтып калдыңыз, 1864-жылдары патшалык Россиянын баягы патшасы менен Чиң падышалыгы ортосунда Жунго Россия шартнама деп коет. Ошондой шартнама түзүлгөн. Ошол шартнама мезгилинде тиги Теңир тоонун тескей тарабындагы Тянь-Шандагы сиздер Россияга карап, ал эми күнгөйүндөгү кыргыздар тиги Чиң империясына карап калган. Чегара бөлгөндө биз тиякта, сиздер биякта. Ошол чегаранын кыры, тоонун кырын чегара эсептеп, биякта, тиякта. Эми чынын айтканда деле бизди деле бул Кыргызстандагы азыр кыргыз мамлекетинде жашап аткан ошо 1864-жылы биз официалдуу түрдө ошол Россиянын курамына кирдик деп эсептелип жүрөт. Ошол сиздин айтканыңыз менен дал келип турат да, ошол кездеги шарттан улам биз бөлүнүп калган экенбиз да. Бирок эми ошентсек дагы канчалык баягы тоолор, чегаралар бөлүнгөн менен биздин жүрөгүбүздү, дилибизди, тилегибизди эч ким бөлө албайт. Алла Таала ошондой бизге ошондой жүрөк берген, ошондой тилек берген, Ошон үчүн менин оюмча мынакей сиздер менен ушунчалык баягы жөнөкөй эле отуруп эле өзүбүздүн жакында эле жүргөн тууганыбыздай болуп аңгемелешип отуруп атабыз да. Эми мындан ары дагы кичине аңгемебизди улантып отуралы. Мынакей менин дагы бир суроом бышып атат. Бүгүнкү тапта Кытай мамлекети ушул ас элдерге өзгөчө көңүл буруп атканын биз баягы маалымат каражаттарынан окуп билип атабыз да. Эми сиз болсо мынакей ошол биз окуп аткан нерсени өзүңүздүн башыңыздан өткөрүп аткан адамдарсыздар. Тил жаатында, маданият жаатында, салт санаа жаатында Кытай мамлекети ас эл катарында сиздерге кандай жардам берип атат? Кандай бир көмөк көрсөтүп атат? Же болбосо бир туура эмес жактары да барбы? Кандай дейсиз? Ушул жөнүндө бир эки сөз айтып кетиңиз. Кытай мамлекети бизге аябагандай зор жардамдарды берип атат. Мисалы Кытайда улуттук аз улуттардын улуттук саясаты деген чоң закон бар. Ошол закон боюнча бизге аз сандагы улуттарга жакшы тиги шарт жагдайларды түзүп берип атат. Мисалы бизде Заңзуулар дейбиз, тибеттер дейсиңер силер, моңголдар дейбиз, кыргыздар, казактар, уйгурлар, ушул элдердин өзүнүн жазуусу, өзүнүн окуу агартуусу жолго коюлган. Мисалы Жунгодо тибеттердин Жаңгыр деген дастаны бар. Тиги Киссар деген дастаны бар. Мен хата айтып алдым окшойм. Анан монголдардын Жаңгыр деген дастаны бар. Кыргыздардын Манас дастаны бар. Буларды ЮНЕСКОго киргизген Кытай өкмөтү. Анан айрыкча биздин Шинжаңда, Кызыл Суу облусунда Манас эпосун
Жүсіп Мамай атабыздың варианты бойынша 2009 жылы ЮНЕСКО-ға каттап, бұл қырғыздар үшін эбегей зор бір маданиятында бір чоң бір ачылыш болды деп қарадық. Ар жылы біздің өкімет ошол Манас саякат байрамы деген дүйнөлүк деңгээлдеги ошол байрамды жылына өткөзүп атат. Муну ошо облустун борбору артышта белгилеп атат. Буну Кыргызстандан келип атат, башка мамлекеттерден келип атат, Манаска кызыккан жерлерден. Анан буну ошо дүйнөлүк деңгээлде жакшы өткөзүп атат. Кыргыздын салт-санаасынын бардыгы, кыргыздын ырлары, өлөңдөрү, күүлөрү, бардык эле нерсеси ошондо көрүлүп атат. Анан ошол кыймыл жолго коюлгандан бери манасчылар көбөйдү. Мисалы 3-4 жаштан баштап эле биздин кыздарыбыз, балдарыбыз манас айта баштады. Алды 90го чыккан чалдарыбыздан тартып, арты ошол 3-4 жаштан баштаган балдар манас айтып, Манасты элге кеңири жайылтып атабыз. Абдан жакшы экен да. Бул жагы чыныкей бул абдан чын айтканда ошол чоң Кытай мамлекетинин ошо аз элдерге, аз улуттагы элдерге көлгөн камкордугу да жана сиз жакшы айтып кеттиңиз, жана ЮНЕСКО боюнчачы. Билесиз го, ошо 2009 жылы сиздер ЮНЕСКОга каттатканда бир топ, бул Кыргызстанда да бир топ туура эмес сөздөр болуп, сиздердин баягы дарекке ар кандай сындар айтылып кеткен учурлар болгон. Бирок мен өзүмдүн жеке пикиримче кандай болгон күндө дагы ошол Кытай мамлекети ошо аз элдердин дастанын, мисалы үчүн ошо Жүсүп Мамай атабыздын дастанын ушу жоголуп кетпесин деп ата ЮНЕСКОга каттатканын өзү анан кийин бизге дагы ышкак берди да. Анан барып анан биз анан чоң кылып туруп анан өзүбүз дагы каттаттык. Бул чын айтканда ЮНЕСКОга каттатуу Манас эпосун бул өзү кыргыз эли үчүн чоң бир ачылыш, чоң бир аброй алып келип койду дүйнөлүк баягы чен өлчөмдөн алганда. Бул жагына рахмат. Анан эми сиз эми кыргыз тилчи мугалим болуп иштеген экенсиз. 25 жыл ошол айылдык мектепте, эми кандай мына тилдин акыбалы кандай? Кыргыздын тилинин акыбалы. Кыргызча сүйлөп балдар ошо мүмкүн бөлөк тилдерге дагы албетте азыркы тапта бөлөк тилдерди да үйрөнүш керек. Бирок ошентсе дагы биздин боор этибиз менен тең болгон бул өзүбүздүн тилибиз да. Анан тилчи катарында ошо Кытайдагы кыргыздар арасында тилдин акыбалы кандай, кыргыз тилинин акыбалы? Шуну айтыңызчы. Кытайда бая айтып кеткендей, ошол Кытайда улуттук саясаттын камкордугу астында кыргыздарга алып айтсак Суарда агартуу басмасы курулду. Кыргыз агартуу бөлүмү бар. Анан ал басма тиги толук орто, толук эмес, анан баштоштон тартып бардыгын басып кыргызча. Ошо мектептерге даярдап берет. Жылына кыргыз тилинде. Кыргыз тилинде дайындап берет. Андан тышкары мен билишимче сиздерде баягы областтын өзүндө телевидениясы бар, газетасы бар болуш керек менин оюмча. Радиосу. Областтын өзүндө Кызыл суу кыргыз басмасы деген басма курулган. 30 жылдан бери иштеп атат. Кызыл суу гезити курулган, гезити дагы 30 жылдан бери иштеп атат. Анан телевизия иштейт. Телевизияда 18 саат берүү берилет. 18 саат, күнүнө 18 саат. Мындан башка Үрүмчүдөн Кыргыз радиосу бар, Кыргыз радио бөлүмү бар. Кыргыз радио бөлүмү 19 саат берүү берет күнүгө. Абдан жакшы экен. Эми чыныкей өзгөчө мен билишимче, мен угушумча ушу Манас жана да айтып кеттиңиз, манасчылыкка өзгөчө көңүл бурат экен да. Анан эми ошо манасчыларга өзүнчө үй жай куруп берип,
ал түгүл манас айткан адамдарга, ыр жазган адамдарга, өнөр адамдарына жөн эле баягы акча төлөп, айлык төлөп турат деген чынбы же кандай? Ушул жагын айтып кетиңизчи. Биздин жуңгу мамлекетте азыркы дүйнөдө кадыр баркы өсүп атат, экономикасы өсүп атат. Болуп дагы биздин мамлекет тиги маданият жаатына, өнөр жаатына эрекче көңүл буруп атат да. Анан бизде тиги манасчылыкты ЮНЕСКОго каттаткандан кийин Манаска тиги ЮНЕСКОдон акча берип атат. Андан кийин мамлекет даражалуу саякат майрама кылып белгиледи. Анан а жерден бир берип атат акчаны. Анан тиги манасчыларга берип атат айлык кылып. Айлык кылып берип атат. Жылына бир канча мисалы тиги манасчылардын жарышын өткөзүп атат. Мушу 7-айда, 8-айдын акыры болуш керек. Үрүмчүдө бир түркүм манасчылардын жарышын өткөздү. Кызыл Суу облусу өз алдынча өткөздү. Анан ошол жарышта жеңип чыккан балдарга алдына 5000 юан, аркасына 1000 юандан акчалай сыйлык берди, дипломдорду берди. Жакшы экен. Эми чыныкей дагы бир маселе, ошо жанагы сиздер айтып атпайсыздарбы, тиги сууардан басылып кыргыз мектептери үчүн кыргызча китептер чыгат деп, окуу китептер чыгат да бардык кыргыз тилинде. Эми мен билишимче, эми ал баягы Чагатайдын жазуусу менен да, алфавити менен чыгат да. Орус алфавити жок ал жакта, Чагатайдын жазуусу менен. Бирок биздин Кыргызстандан барган китептер, силердин мектептерде тил адабиятындагы мына кыргыз адабияты деген китептер чыгат, кыргыз тили деген китептер бар. Бирок ал эми кириллица, орустун тамгасы менен жазылган. Ошолорду силерге пайдаланууга уруксатпы же уруксат жокпу? Же силердин өзүңөрдүн эле ошо сууардан гана чыккан китептерди пайдаланасыңарбы? Бизде тиги Маданият министрлиги, окуу агартуу министрлиги деген бар, ошо окуу агартуу министрлиги атайын белгилеме бар да. Анан мында дүйнөлүк адабияттын классиктери, ошондой эле байыркы классиктер, анан азыркы заман классиктери дегендей бөлүмдөр боюнча тиги окуулукка киргизет. Анан кыргыз тили грамматикасы барыбызга орток. Ошол кыргыз тили грамматикасын түзгөндө деле ошо кыргызстандыкынан пайдаланып дегендей түзүлгөн. Азыр эми сууардан басылып аткан кыргызча окуулуктардын тил адабияты негизинен силерден пайдаланышат, хансуулардыкынан пайдаланышат, ошондой эле дүйнөлүк адабияттын үлгүлөрүнөн пайдаланып туруп анан түзүлөт. Мисалы толук ортону мисалга алсак, толук орто толуксуз ортолордо мектептерде тиги адабият окуулуктарына Кыргызстандын залкар жазуучуларынан окуулуктарына чыгармаларын киргизген. Мисалы айта кетсем, Чыңгыз Айтматовдун романдарынан үзүндү повесттерин берген, аңгемелерин берген үлгү катарында. Анан Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармаларынан, Ашым Жакыпбековдун Теңири Манас деген романынан үзүндү, Аман Саспаевдин аңгемелери, эми кандай дейм, эми Төлөгөн Касымбековдун чыгармаларынан үзүндү дегендей ушу сиздерде классикалык үлгүдөгү жазуучулардын чыган чыгармаларын негизинен киргизген. Биз ошону окутуп атабыз. Ошону билишет. Бардыгы билишет. Мисалы Алыкулуу Осмоновдун, Жолон Мамытовдун дегендей. Азыр жаш чыгып аткан жаш жазуучулардыкынан тандап мейли баштоош болсун, мейли толуксуз болсун, толук орто болсун. Ошо киргизип, Манастан киргизди, Саякбай Каралаевдикин киргизди.
Сағынбай Орозбаевдыкын киргизди, Жүсүп Мамайдыкын киргизди дегендей. Бардығын киргизип окутуп атышат. Ошонун негизинде түзүлгөн экен да окуу китептери. Ошондон пайдаланып түзүлгөн. Кыргыз грамматикасы бул абдан жакшы экен. Эми биздин китептерди деле анда кандайдыр деңгээлде бизден барган китептерди пайдаланат экенсиздер да өзүңүздөр. Ага уруксат экен да. Мен ошондой деп түшүндүм да. Анан эми мен сиздин байкашыма караганда сиз жана айтып кеттиңиз. Ушу санжыраны мен санжыра боюнча да жакшы билет экенсиз да. Эми ушу кытайлык кыргыздардын санжырасы боюнча бир эки сөз айтып кетпейсизби? Кандай деп айтылат, эмне деп айтылат, кандайча ушу санжыра маселесине келгенде, тарых маселесине келгенде. Кытайдагы жашаган боордошторубуздун ичинде чоң санжырачылар өткөн да. Мунун ичинде Үсөйүн Ажы, Асаналы уулу Кыргыз санжырасы деген кичинекей китепчесин жазып кеткен. Андан кийин Төлөк Төракан деген санжырачы атактуу, ал Кыргыз эл санжырасы деген китебин чыгарды. Андан башка тиги былтыр көз өсүп кетти улуу манасчыбыз Жүсүп Мамай дагы өз мезгилинин жакшы санжырачысы болгон. Ал кишинин дагы санжыралары мындан кийин Кудай буйрса чыгып калат. Анан тиги Өмүр Молдо деген мына Улуу Чатта жашаган Өмүр Молдо деген санжырачы агайыбыз бар. Улуу Чаттын өзүндө Терек Тоюн тарапта тиги Океш Асан деген санжырачыбыз бар. Бу дагы Океш Асандын санжырасы Кыргызстандагы санжырачылардын санжыраларын окшогон мүнөздөгү санжырасы бар. Анан ушу сыяктуу санжырачылар көп жаңыдан ошол санжырага кызыгып санжыранын жолун улап жүргөн мендей кишилер дагы бар. Ошо санжыраны изилдеп жүрүп атабыз. Мүмкүн болсо Кытайдагы кыргыздардын санжырасын изилдеп ошол бир чоң бир китеп кылып түзүп анан силерден дагы бизден дагы чыгаралы деген максаттар бар да. Сиз ошол китептин үстүндө иштеп аткан турбайсызбы азыр? Качан ал китебиңиз эми качан көрүп калабыз? Качан чыгат эми буюрса? Келер жылы чыгат. Тактап койдуңуз ошол. Бирок эми кандай тамга менен басылат? Эми сиздердин тамга менен басылса, биз окуй албай калабыз. Биздин тамга менен басылса, силер окуй албай каласыңар. Ушул жагдай кандай болуп атат бизде? Чечилип атабы? Менин оюмча, силер кириллицаны эмнегедир жакшы окуйт экенсиңер. Биздин китептерди кадимкидей окуп атасыңар. А биз силерден басылган китептерди Чагатай тамгасы менен басылган китептерди биз окуй албайбыз. Ушул жерин кандай деп айтар элеңиз? Эми биз башка улуттарга караганда аз санда элчи. Анан биз уйгурча, ханзуча, казакчаны дегендерди билиштен сырт тиги мына бул англистердин арабы боюнча буну биз жаңы жазык деп коебуз. Жаңы жазуу, латын жазуусу. Анан орустун тамгасы силер иштетип аткан. Анан сиз бая айтып атпайсызбы Чагатай жазуусу деп. Ошол Чагатай жазуусунун кичинекей өзгөртүлгөн эле бөлүгү азыркы биздин жазуубуз, кыргыз жазуусу. Силер өзүңөрдүн жазууңар ошол. Анан ушу жазуулардын бардыгын билебиз биз. Мектепте окутабыз же муну кандай? Жок, биз өзүбүз эле үйрөнөбүз, окутпайт. Кириллицаны ушунчалык жакшы билип алдыңар, Ооба. Абдан бул чоң жетишкендик. Менин оюмча, себеби дегенде канчалык ошо тамганы окуганды билген, жетип канчалык тилди билген адамга бул менин оюмча дүйнөгө мындай көз карашы, дүйнө таанымы абдан кеңири болот да. Бул жагынан алганда сиздерге чоң рахмат. Ушунун бардыгын колго алып чогуу алып жүргөнүңүзгө да. Эми мен да бир нерсени сизден сурайын деп атам да. Жана маданият, тил боюнча сүйлөштүк. Эми мунагу ырчылык өнөр, биз баягы Жунгодон сүйлөйт деп кээде Жунгонун радиосун угуп калабыз. Ошол жерден таңшыган татынакай обондорун соскон кыз келиндердин обондору чыгып калат. Жакшынакай болуп баягы ырлар чыгып калат.
Анан кийин эми ушул жагдайда силердин өзүңөрдүн баягы менин оюмча артисттер жиналган филармония иштейт болуш керек. Анан ушул жагы кандай болуп атат? Азыр эми ырчылык өнөр, чоорчулук өнөр, комузчулук өнөр деген бул кандай өнүгүп атат? Bizde 1954 жылы 7 айдын 14-ü Кызылсуу Кыргыз автономиялуу облусу курулган, бору артыш болгон. Ошол жылы эле Кызылсууда Кызылсуу гезит түптөлгөн, Кызылсуу басмасы түптөлгөн, ошондой эле Кызылсуу ырби ансамблі түптөлгөн. Ошондон бери ырби ансамблі иштеп келе жатат. Анан ошол ырби ансамбльдин түптөгөн кишилердин көпчүлүгү ошол биздин кара жүлдүк туугандар болгон. Мисалы, ошол мезгилдерде Мамед Сабыр дейбиз, чоң композитор. Андан кийин Айса Белек дейбиз, чоң комузчу болгон, кара кырдын алдында алдына ас салдырбаган чоң комузчу болгон. Айтакун кыякчы деген болгон. Ошол өңдү, ошол өнөр адамдары ошол биздин кара жүлдүн жетишип чыгып, анан ошол Кызылсуу облусуна үлгү болгонда, анан ошо ансамбльди түптөшкөн. Мана азыр биздин ошол биздин эле айылда 8-10 адамыбыз ошол ансамбльде иштешет экен. Эми чынекей мындай да, мына сиз менен кошо келген экен, бул жерде биздин студияда да кошо отурушуп атат. Бирок бул кишилерди биздин аңгемелешүүдөн кийин өзүнчө концертин урматтуу телекөрүүчүлөргө биз сунуштайбыз. Мына бу жерде биздин сиз менен кошо келген Айза Эминаалы уулу кошо келиптир, комузчу, обончу экен. Бурулча Темир Акун кызы деген мына манасчы, акын эжебиз отуруп атат, апабыз отуруп атат. Булардын өнөрүн биздин аңгемелешүүбүздөн кийин телевизор көрүүчүлөргө өзүнчө тартуулайбыз да. Анан эми мынакей жакшынакай жанатан бери жакшы аңгеме куруп бердиңиз. Чоң рахмат. Бул биринчи эле жолу келип эле анан ошо боюнча биздин аңгемелешүүбүз токтоп калбайт. Мындан ары дагы уланыш керек. Келген сайын мына эшигибиз ачык. Телевидение көрүп алдыңыз, келип туруңуз дегенде бул өзүнчө маселе болсун. Анан эми бизде мындай бир жөрөлгө бар. Ошол ар бир аңгемелешүүнүн этегинде эркин микрофон деп коет да, баягы. Эркин өзүңүздүн оюңузду мына кыргыз элиңизге, журтуңузга бир өзүңүздүн ой пикириңизди бир каалоо тилегиңизди айтып кетсеңиз. Эми Кыргызстан жаратылыш аябай кооз, сулуу, кенен, суусу мөлтүр, адамдары адамгерчиликтүү, меймандос, илимдүү, билимдүү, маданияттуу, ушундай бир эл экен. Биз кыдырып Кытай элине баргандан кийин ошо силердин турмушуңарды, азыркы байкерчилик ушундай бир жакшы бакубат турмушта жашап атканыңарды биз ошо кишилерге айтабыз, үгүттөйбүз. Эки мамлекеттин бардык элдиси мындан дагы коюлай берсин, кыргыз элине бакубат турмуш каалайбыз, өнүгө берсин, өсө берсин. Манас атанын урпактары мейли тиякта бололу, биякта бололу, бардыгыбыз ошол бар боло берели, бакубат жашай берели деген каалоом бар. Чоң рахмат Сынеке. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен Дил маек телепрограммасынын кезектеги көрсөтүүсүн аяктадык. Бүгүнкү биздин студиянын мейманы Чыныбай Каден уулу Артыш шаарындагы Карачул айылындагы орто мектепте 25 жыл мугалимдик кесипте иштеп, бүгүнкү күндө ардактуу эс алда жүргөн аксакалыбыз болду. Анан эми жана биз аңгемелешүүбүздүн орто ченинде да айтып кеттик эле, бул жерде биз менен кошо ошол комузчу, обончу Айза Эминаалы уулу отуруп атат. Андан тышкары Бурулча Темир Акун кызы, бул киши дагы манасчы, акын, кошо келишкен ушул делегация менен. Азыр анда эмесе биз ушул өзүбүздүн аңгемелешүүбүздү жанагы мурда айтып кеткен өнөрпоз Айза Эминаалы уулунун
Анан Бурулча Темир Акын кызынын өнөрү менен жыйынтыктайлы. Assalamu alaikum, urmatlı, kadırlı kan manastın urpaqtары, salamasızlar. Biz bolsa tegi Qıtay jergesinin Kızılsu Kırgız Abtonom oğlası Artış şahı Karacıl ayılından gelip oturabız. Muş yerdeki bizden Kırgızlardan ulu aksakalı atabız manastın bugün uşul töründe uşul jergesinde barca oğar menen birde uçuraşıp ayabay kuvanıp ayabay kurçup oturup atabız. Menin atım Aysa Eminalıoğlu. Menin ata babalarımdan tartıp şu komuzsuluktan, şu ırçılıktan oğuzundan düşürбей, ырын қолынан düşürбей komuzun qarmap kelgen insanlardan biz. Anam bolsa asaslı şu organ komuzdun, ırdın geni dariyası şu Kırgızistan muş yerden çıkarttı. Biz çekici ayında kalıp kalsak dağı şul jaratkan Cenab-ı Allah oşa yaktaki yeldin dağı kulağı, gönü açılıp kulağı koğup жүрүү üçün ırçı komuşçulardı tiyaktadı laz bergeni yok. Aldındaki ötüp ketken bizden zalkar komuşçularımız Aysa Belek oğlu, Mehmet Tölümüş oğlu, Turda Akın Atanbay oğlu, Ömür Akın Maymol oğlu degende zalkar komuşçular bizin aldığımızda ötüp olған. Anın aldığında bir kançanın zalkar komuşçular ötüp olған. Annem arkasından bizler жетектеп келе айтабыз. İlgerki komuşçularımız bolsa, şu notasız ile ovon çıkarıp, notasız ile gü iştep, oşol notasız çıkargan ovonları, notasız çıkargan güleri azırgaçalıkka komuzda tanışıp sayrap gelip otat. Men bolsa özümdagi mekte okuum az bolgondugu üçün notasız kalıp kalgamın. Notasız bolsam dağı uşul ulu ata babalarımızda notasız çıkargan ovon eken, notasız çıkargan güylerden eken. Mendele bir notasız güy ovon çıkarıp bakpayım ba dep örgülerdi çıkarıp gelip atan. Birinci algaçkı rette özüңüzlerge özümdün çıkarmam Koş kayrık deyen güyümdörü atkarıp sizlerge sınap keteyin degen niyette turup atam, kabul alıp koysanızlar.
Ошол көк жашыл тулаңдын içinde ушул макмалдай бетин каптаган көк жашыл токойдун içinde карагай арча шаркырап аккан тунук агын суун ичип ошол Манас өрөөнүндө жашап өткөн улуу атактуу акыныбыз Атай Аксакал ошонун аткарган күүлөрүн ошонун обондоруна өтө кызыгам. Ошол үчүн ошол улуу аксакалыбыз Атайдын Ой булбул деген обон күүсү менен бир аткарып бергели турам. Oy bulbul gerilip ayvasıp ötürlenip Beyiştin anada cipar o güldenip Değişti koy menini saldın Sen bulbul gere bana hündeni ve Oy bulbul ay Güldüresin bulbul kara göz Güygündün kanan aytam bir o söz Aytamın yaştıktın gülü erkündüp Şangdandın kana bulbul erkündüp Tegi jarkıldaysın sen bulbul Yaşıldan gana giyip civiktay Tegi kulpunasın totuda Oy bulbul kuvandırıva yürekliğine Ya oh Buralıp kana basıp dürülenip Munkantın kana cipar güldenip Tegi muhonundu başatan Ay bulbul burahan argenin dönüve Ya oh Gelişip kanam içince salgan Giysin bir gana giyim yaraşıp Tegi sakınganda görüşe Oy bulbul buldum bir kısa karmaşıva Ya oh Aktamak göktamak değil, aktamak ayalı güyösü göktamak. Bir günü talasda turup ayalı aktamağa aytıp kaldı değil. Bu talas degen yerin muzdaki yer eken mi, öçüvegen bir şey eken.
Ar türlü jemişi tolup pişkan te Andiyan degen şahar var deyt. Avuşkam oşo yere yetip albaylı dedi deyt. Anda güyösü göktümağa aytat. Atavuz Manas 6 ay kangay jerin boy gıdırıp gelip turup kalgan jeri şu çoğun talas eken. Şu çoğun talasta çoğun çınarın tüyünde erkin yaşap tura verildi sayalı bol boy atat deyt. Ananca alınıp çalvarıp bunday dep aytat. Aylanıp sada eteğin akbay biçemi antbegen. Atavuz Manas kunduz cındız jergesin koybay gıdırıp oturup aylanıp jaktırıp jer turup kalgan jeri şu talas eken. Şu keng talasta çoğun çınarın tüyünde erkin yaşap tura verildi buğa da bolbay atat deyt. Oşentip keptalaşıp atkan keptalaşıp atıp açusu gelgen göktamak deyt. Ayal menen uruşa yetip topoştup kalgan jeri eken. Kapalaşıp vuruşkan bolsa da tün içinde yaraşıp kaldı deyip. Anam bunday dep aytat. Bay için yaxşı jaman gittim baydası yok. Köz bir sayraşıp görölü. Kaysı jengip alganımız alıp ketpeyli deyip. Makul bola kaldı deyip. Ayalı jengip alsa alıp ketmey bolot. Güyös jengip alsa turup kalmay oldu deyip. Oşonda güyöm bolgondan gezekti sağa verdim. Hani özüm bir sayrap gördü edeli deyip. Oşonda güyösü göktamaktın sayrap durgan yeri deyip. Ayalı aktamaktın karap durgan yeri ken. Sayrap oldum kana gezek özünü verdim dediler deyt. Oşonda yalaktamak sayra kalı başlaganda güyösü göktamak şilekeyin yutam dep 3 katın çeçap jüberdi deyt. Karasa ayalaktamakın güyü başlap kalgan yerkin. Oşonda yalaktamak oğunatın çınar bulaktın gözünü sala koyup sayrap durgan yerde. Yeni solgun atın çınar bulaktın gözünü sala koyup sayrap durgan yerde.
tokumday bulut bolmasa, güyömdü ersitip alıp Karabura çatkalını aşırıp geçsem dep Çınar Terek'in aceri üzerinden çok kılaytta ör talaşa uçup baratkan yerde. Yaşagan yerim eken, yürgen elim eken, eyle yerim bilen bir koçtaş olayın dep kanat güyleyip da oşundu göktü gözü üç baratkan yerde. Anan kılçan karap göğsün arkasına salp algan yerde Karaburun çatkalın gözü baratat deydi. Akın Toktoğlu'nun gelgendeki gervezin. Tartkan yığılarkan Hecurtum torgaş kattın iyi gelmesi Tov içinden iyi sayratkan Keçegin akın tokom iyi gerbezi Tomuktay baştan hocan Gelse de gayran can tolgonup gayran o gelbestin Burup tartkanılarkan jurtum burulattın iyi gelmesin Bulbulda üşündün gön geçegin mumlu tokom iyi gerbesi Bulbulda itilin ha bulsa da gayran can burulup gayran o gelbestin Elden bölüp başımdın bir gezdin ayda kandan iyi gerbesin Yekki gözün türmedi cayna kandan iyi gerbesin Yekki kolum artıma balam bayna kandan iyi gerbesin Yekki saldat bir asker balam ayda kandan iyi gerbesin İki yaşta topçu enesin kıydap burkurap Kolunum zarlagandan ha gelmesin ay Kalktan bölüp
başımның bir кездің айдағандан игербесін. Қара көзім түрмеде жайнағандан игербесін. Қайран қолым артыма балам байлағандан игербесін. Қайран балам топчу аяты кем деп тайбыр құрап, құнының зарлағандан өгербесін ай. Aydoğu gittiligimde balama almaday jap-jaşip alelem. Yakın toqum bir gelip andimen ağ uyge jarık işam elem. Haralap top kovarganda balama aytkanım şekerip alelem. Altı sangır kız elette balama atağım çıkkan ijan elem. Ağcıvek kiygen selkiler narı tur dese bolboston asılıp birge başçın ijan elem. Sibirden gelip karasam balama kalasa kali çal boldum. Ağcerden Sibir aydatım akıldan gitip idal boldum. Hayılga gelip karasam bayağı civek kiygen selkinin altmıştım koy biri yok. Atügül alganım tappay zar boldum ay. Koy. Ovanın sözü Aysa Emin alnıkı. Sağınıp çıda boy tural vay oy sayrağın bulbul men toru koy. Jahalındu gayran oy jaş keze koy sanasın tarttım koy. Karanın gürbey koy tural vay oy kakşagan bulbul men toru koy. Kadurlu gayran oy jaş kezek men kaygısın tarttım koy. Oylon son gayran oy jaş kezek ay orduna gelip bir kondoy. Uğayıp bara jatamın men uayın tartıp koy. Uğayıp bara jatamın men uayın tartıp koy.
Менин атам Темир Акун жомокчу киши болгон, ырчы жомокчу. Өзүнүн жазып калтырган китеби бар. Жана китепти чыгарабыз деп атышат теледекилер. Ошо кишинин кичинекей жук жубуру калып калганбы, мен өзүм дагы ырга кичик чагыман эле ырды жакшы көрөм, жомокту жакшы көрөм. Ошондой эле кыргыз элин сүйөм, кыргыз жерин сүйөм. Сиздерди атыңыздарды угуп, жер узун болсо дагы нечен бир жылдан бери, нечен бир ай, нечен бир күндөн бери эңсеп отуруп, мына Кудай буйруган экен, барлыгыңар менен жүз көрүшүп, мынантип отурабыз. Ушуга мен ыраазы. Мен ошол ырларыман окуп берейин эмесе. Гүлде кыргыз. Саясаттын нуру төгүлдү гүлде кыргыз, сайраганга үнүң ачылды үнде кыргыз. Бул дүйнөдө эмгектен элиң үчүн бир минутту бош өткөрүп жүрбө кыргыз. Чаман келсе жагалдан күндө кыргыз, жакшылыкка элиңди үнде кыргыз. Калкың үчүн бел байла, тагдыр үчүн кабагыңды ар кезде түйбө кыргыз. Адамдыктын ар набызын сакта кыргыз, абройду ала тоодай сакта кыргыз. Өмүрүңдү кыскартпа жаман ишке, өнөрүңдү жетилтип тапта кыргыз. Элиң күткөн үмүтүн акта кыргыз, жалкоо болуп жайыгыш жатпа кыргыз. Эринбестен жумушту эрте бүтөп, үлгү болуп алдыга атта кыргыз. Адепсиздик иштерди ташта кыргыз, аз элиңди алга карай башта кыргыз. Айланайын урпактар арака аз кырылып, дүйнөнү көрүшкө шашпа кыргыз деп. Манас атам. Манас атам бүт кыргыздын жакыны. Манас атам бүт кыргыздын акылы. Мартабалуу элин багып жашаткан, Манас атам бүт кыргыздын асылы. Манас атам эл жеринин сыймыгы. Манас атам бүт кыргыздын сыйлыгы. Маңдайынан кут куюлуп жарыган, Манас атам баатырлардын ыйыгы. Манас атам кыргыз элдин багуучу. Манас атам кыргыз элдин каруусу. Теңдеши жок бул дүйнөгө жаралган, Манас атам адамзаттын баалуусу. Манас туулуп кыргыз анан жетилген, Манас туулуп кыргыз кайра тетилген. Кайраты артык кабыландын кызматын, кандай кыргыз чыгарарсың эсиңден. Манас атам кыргыз элдин урааны. Манас атам кыргыз элдин булагы. Манас атам кыргыз элдин тиреги, көктө бийик көз жетпеген мунары. Манас атам кыргыз элдин жүрөгү. Манас атам кыргыз элдин мүрөгү. Баатыр чыккан 8 урпак бүткүчү, бала кезден элин коргоп биледи. Манас атам кыргыз элдин устаты. Манас атам кыргыз элдин кылдаты. Кылым бою унутулбай эстелет, кыргыз элге кылып өткөн кызматы. Эл кыйноосун эске түйүп сактаган, Эрем Манас элин коргоп баштаган. Карс болуп бизге эрегишкен душмандын эдебин берип кара жерге жастаган. Манас атам ак куладай ат баккан. Манас атам 40 уруудан ер баккан. Алаш намын көккө бийик көтөрүп, азуулууга алдырбастан бүт баккан. Кегин алып кечирбестен душмандан, келишимдүү кең таластай жер баккан. Бала кезден айкөл атам кең пейил, бай жартысын бакы жогун тең баккан. Караңгыда жолго чыккан аңуулап, калкы үчүн кара жанын тартуулап, кыргыз элден чыккан Манас атамды өттү экен бул дүйнөдө ким туурап. Кайраты күчкө карк толгон, кармашкан баатыр мерт болгон. Атагы артык айкөлүм, аяламга даңк болгон. Келбетине кут конгон, кеңешине журт тойгон. Кең дүнүйө жалганда Манас өңдү ким болгон. Жоону көрсө сүйүнгөн, жолборс өңдү түйүнгөн. Каарыманы кыргыздын калкы үчүн күйүнгөн. Касташкан жоону катырган, кара жерге батырган. Кармашууга чыдабай канкорлор качкан баатырдан.